урматтуу бир туугандар, Алла Таалам оразаларыбызды кабыл кылсын. Алла Тааланын жараткан айларынын ичинде эң берекелүү айларда турабыз, эң берекелүү күндөрдө туруп атабыз. Бул күндөрдү багы пайдаланып калуу адамдын ыйманына, адам акылына жараша болот. Бир туугандар, жөн эле баягы мындай оюнчук ойлобой, ар бирибиз ихлас менен, ихлассыз кылган амалчы, ихлассыз ал Куранды 10.000 жолу окусаң деле пайда болбойт таксырлар. Бир жолу бир сүрө окуйбузбу, ошону ихлас менен ошого берилип окуйлу. Бул Курандын ичече, Куранды Алла Таала мубарак деп Курани Каримде ушундай сыпаттайт. Мубарак деген эмне? Берекеси өтө көп деген нерселер. Бир туугандар, биз жашообузда береке каалап атабыз. Рызкыда болсун, өмүрдө болсун, жашообузда ийгиликте болсун, бала чакыда болсун, бардыгына пайгамбарыбыз береке сураган. Ушу берекелүү айларда Куран менен береке сурайлы, урматтуу бир туугандар. Хадисте келгендей, кыямат күнү адамдар ушундай терилерине, кыяматта кээ бир адамдардын тери күнөөсүнө жараша кызылашыгынан кечип турат экен тери. Кээ бирөөлөрү тизесине жетип турат, кээ бирөөлөрдүн киндигине жетип турат, кээ бирөөлөрү кекиртегине жетип турат, кээ бирөөлөрдүн тери өзүнүн денесинен аккан тери өзүн жүгөндөп турат деген, ушинтип тунчуктуруп турат деген. Буга ишенбесек, бир туугандар, эртең топурак астына тез эле барабыз. Ишенбеген адам топурактын астында ишенет. Ыйманыбыз менен бул нерселерге ишеничибиз барбы? Кыяматтан Алла Тааладан коркуш барбы? Бардыгыбыз Куранга көңүл буралы ушул учурларда. Баягы сахабалар Рамазан айында ушу Куранга ушундай көп көңүл буруш экен, көбүнчө түн үчүндө окуган Курандарды. Эми качан болсо да бул күндүз окубай кой дегендик эмес. Качан болсо окуйлу, бирок сахабалардын кылганын кыла берсек, пайгамбарыбыз асхаби каннужум би аййихим ихтадайтум. Менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу, кимисин туурасаңар да туура жолду табасыңар, бейиштин жолун табасыңар дейт. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху ушундай Курандын чебери эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Куранды Жибраил алейхиссаламга окуп бергендей, Жибраил алейхиссалам мага окуп бергендей, мен силерге окуп бергендей Куранды окуңар келеби? Окугуз келет дегенде Ибн Мас'удду окутуп окула деген. Көрдүңүздөр, ушундай Куранга ушундай кызмат кылган адам болгон. Өзү дайыма ушинтип туруп бир орунга тура албаган, кызмат десе чуркап барат экен. Адамдарда уш жерде бирөө суу десе Ибн Мас'уд барып алат экен. Бирөө чыгып баратса, анын кепичин Ибн Мас'уд түстөйт экен. Бир жерде бир неме кылыш керек десе Ибн Мас'уд экен. Намазда турган Ибн Мас'уд. Ушундай сахабаларды да таң калтырган сахаба болгон, ошондой сергек болгон. Бир күнү пайгамбарыбыз менен ушундай курма бактын астында отурушуп, пайгамбарыбыз ушу курмадан жесек дегенде бир карасак дейт, Ибн Мас'уд курма даракка чыгып бараттыр дейт. Ошондо бак элеги ачылып калып, ушундай шыйрактарынын ичкеси ушинтип багы жаны тынбаган адам, дайыма аракетте жүргөн адам, арык адам болгон экен. Ушинтип шыйрактары адам кармаса кармагыла тургандай ичке экен. Ошондо жанында сахабалар баа шыйрагын карап туруп күлүп калышканда пайгамбарыбыз күлбөгүлө. Ибн Мас'уддун шыйрагы кыямат күнү Ухудтону таразанын бир тарабына коюп, Ибн Мас'уддун шыйрагын бир тарабына койгондо Ибн Мас'уддун шыйрагы оор болот таразада деген. Куранга болгон кызматтар, урматтуу бир туугандар, Курандын ичи береке, Курандын ичи хидаят, Куранды көп уга турган болсок, бир туугандар, бизге жашообузга береке келет, денебизге шифа келет. Кээ бирөөбүз ооруп аткандар чыгарбыз. Карасаңыз барып дем салдырып атабыз. Курандарды угал ошондой бир жакшы ниет менен, Аллахым ошо өзүңдүн сөзүң угуп атасың, угуп атамын. Кудайым ушунун себеби менен Алла Таала мени хидаяттан адаштырба. Куран хидаят, Куран береке, жашоома Куран аркылуу береке бер, менин балдарыма береке бер, ден соолук бер деп жакшы бир ниет менен окуйлу. Кыямат күнү келсин, мени шафаатчы кылсын деп. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, кыямат күнү Куран менен орозо келет деген. Орозо Алла Таалага, о Аллахым, күндүздөрү тамакты, жегенди, ичкенди, шахватты сен үчүн таштады, ушинтип кеберсип ачка жүрдү, мени шафаатчы кыл дейт. Куран келет, о Аллахым, түн үчүндө уктабай Куран окуду, сенин ыраазылыгың табам деп мени окуду, мени шафаатчы кыл дегенде экөөнө шафаатка Алла Таала уруксат берет деген. Урматтуу бир тууган, жалганчы болбойлу.
özümüz okuvasak dagıçı, gelip buna bu yerlerde turup Kur'an'da toluk okup biraz kayrat kılsak büyütüp kalat. Men geçe de aytqam da, adam degen gününe çok degendeçi, gününe çok degende 5 saattan sotka çıkıp atpayız mı? To'g'ri, bardığını alsan, en az degen kişi 5 saat sotka çıkıp atat da gördünüzler. Eğer bir yılda, mana 3 günde Kur'an tugayt eken, günde geçe 4 saat turduk. 3 gün tursan bir 12 saat bolat eken. Bir yılda oşonu kıla albaydık. Jarımız kaçıp ketip atабыз mındayçı. Gelingizler biraz kayrat kılады bugaçı. Kayrat kılıp, oşonday turgan uçurlarda ihlas menen jönele turdu emesda, ihlas menen Kudayga özümüzdü berip, uşunday Kur'an degen uşunda Allah'ın kitabı dünyada en көп okulgan kitap Kur'an-ı Kerim gördünüz. Başka bir kitapta okusançı, başka bir dünyanın en kıyın okumuştuğusunun kitabını okusan, 10 jol okup 11-ci okup atkanda özüң seze baştaysın, men jindi bolgan okşoyum, bir kitapta 10 qaytalap jindi bolup kalgan okşoyum deysin. Kur'an'da gördünüzler, Kur'an'da karılarımız, bu Nasrullah Hareket'e okşoyan karılarımız, en az degende 1000 jol okup atışan. Keybirölerimiz, mına aralarımızda keybir karekelerimiz var, 5000 jol okukandır. Oşun üçün urmatlı bir tuğanlar, bellerimiz talıp ketse, nafil namaz, özümüz esalı, jakşına kay kılıp, şu hatımımızda bütürüp, kıyamül leylilerde bütürüp, bir dua kılalım. Bir gün tege bir 20 paradan aşıp barıp düşöbüz, Kuday buyursa, bir kayrat verse, erten bütüp kavuz taksırlarım. Anan suğu puğlar olsa, bardığın dayarda varıp, jakşına kay turup, emeteli. Karakaya başta versin, amin.